жумуш деп жүрүп эле аркаңызды карасаңыз 30га 40га 50ге чыгып калган учуруңуз болосуз да. Анан өзүңүздү кантип өнүктүрүүгө убакыт табасыз? Балким спорт менен башкасызбы, же китеп окуйсузбу, же аалымдардын сабактарына барып турасызбы? Өзүңүздү өнүктүрүүгө канча убакыт бөлөсүз? Бул дагы өтө жакшы суроо болду. Негизинде адам бул жерде туруп калбаш керек да. Ошон үчүн айтат го, жолго чыгуудан коркпо, ордуңда туруп калуудан корк депчи. Бул да өзү жакшы нерсе, адам эч качан ордунда турбаш керек да. Тем более мусулман адам ар дайым билимдүү болуш керек экен да. Буну дагы мынакей биздин улуу байкебиз үйрөтүп келатат. Өзү негизинде мен өзүмдү кандай өнүктүрөм, ошо бизнес тренингтерге барып турам бүгүнкү күндө. Ошол эле Маргулан Сейсенбай, жана башка бизнес тренинг өткөргөндөрдүн тренингтерине барып көрүп турабыз. Андан сырткары мен өзүм спортты жакшы көрөм да. Анан сиз айткандай ушундай жылдар өтүп кетип атпайбы? Кээ бир учурлар болот, выгорание болуп калат да, действительно. Например, бир жума кечке региондо жүрдүң, элдер менен мамиле бекемдеп, наркы берки, же магазин салып жүрдүң, анан кайра ошол табып келген клиенттер менен кайра иштешүү, ушинтип баягы эс алганга убакыт жок болуп калат. Ошентип бир выгорание болуп калат да. Ошол моментте, мисалы үчүн мен үйгө барганда үй бүлөмө да айтам, бул жерде үй бүлө да өтө көп жакшы туруштук бериш керек да. Анткени үчүн үй бүлө кечке эле башыңды өөртүп наркы берки болсо, бул жерден да чарчайсың да. Үй бүлөм да меники уже ошол жактан жакшы поддерживать этет. Ошо ыраазычылык билдирем. Үйгө барганда именно чарчаган күнү, мисалы үчүн именно өзүнчө бир бөлмөгө жатам. Анан кийин эрте менен эрте туруп, тоо жакты көздөйбү, бир ошондой бир 4-5 километрге бир эрте менен эрте таң калмай туруп чуркуп, анан бир жакшы бир бассейнге барганда ошондой бир эс алам да. А так основной өзүмдү өнүктүргөндө ошо китептер менен, ошо английскийге азыр көбүнчө басым кылып атам азырча. Адам өзү ошо билимге издениш керек экен. Ошон үчүн айтат го, илим менен билим адамдын өмүрүнүн аягына чейин бул барс болуп келет депчи.